жакшы элесиңби? Окурмандардын бардыгы зомбулукчуларды өмүр бою эркинен ажыратууну колдошот. Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин фото-видеого тарткандар жазаланат. Мыйзамды колдойсузбу? Сурамжылоо. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин фото-видеого тарткандарды жазалоо боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Буга чейин депутат Сүйүн Өмүрзаков милиция кызматкерлерине баш ийбегендердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Аталган мыйзам долбооруна кошумчалар киргизилип, милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлерди укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишин каралоо максатында фото жана видеого тартып интернетке таратуу үчүн 5000 сом айып салуу же 7 суткага чейин камоо сунушталууда. Долбоорду демилгелечилердин катарында Венера Райымбачаева, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов жана Рыспек Атажановдор бар. Мындай мыйзам долбооруна социалдык тармак аркылуу пикирин билдиргендердин арасында милициялар укугунан сырткары кадамдарга барышына жол ачат деп каршы болгондор бар. Тескерисинче тартип сакчыларынын укуктары тебеленип, милициянын баркы түштү, ушундай кадам туура дегендер дагы жок эмес. Сиздин пикир бул тууралуу кандай? Добуш бериңиз. Ташиев портерде күнүн сүрөтү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадда жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин жүрүшүн текшерип жүрөт. Бул тууралуу Регион телеканалынын жетекчиси Өткүлбек Рахманов соц тармактагы баракчасына жарыялады. Кортеж жок генерал портерде жол жүрүүдө инспекторлорго дагы күтүүсүз абал деп жазылат билдирүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Нарында таңамал жер титиреди. Бүгүн 23 сентябрда саат 5:34 Кыргызстандын аймагында очогунда күчү 3 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун такталган маалыматына ылайык, жер титирөө Нарын облусунун Жумгал районунун Кызарт Жумгал айылдарында 3 балл, Кызарт айылынан 3 чакырым чыгышта, Жумгал айылынан 3 чакырым түштүк чыгышка чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Россияда экстремисттик уюмдун символун жарыялоого айыпталган кыргызстандык соттолду. Россиянын Сургут шаардык сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын жараны административдик укук бузууларды жасагандык үчүн күнөөлүү деп табылып, 10 суткага административдик камакка алуу түрүндөгү административдик жазага тартылган. Кыргызстандын жараны ВКонтакте социалдык тармагында Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун желегин жайгаштырган үчүн айыпталган. Бул Россиянын экстремисттик аракеттерге каршы туруу жөнүндөгү мыйзамына каршы келет. Соттук отурумда айыпталуучу административдик укук бузуу фактысын мойнуна алган. Жөлөк пул алайын деген жарандардан пара талап кылган кызматкер кармалды. Жалал-Абад облусунда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкери жарандардан акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча аларга Базар Коргон районунун тургундарынан аталган башкармалыктагы акча талап кылуу фактысы тууралуу арыздаттануу түшкөн. Анын негизинде кылмыш иши козголуп, 19 сентябрда башкармалыктын адиси кармалган. Ал үй бүлөгү көмөк жөлөк пулун алуу маселесин тездетүү жана оң жагына чечүү үчүн аз камсыз болгон жарандардан пара талап кылган. Аталган адистин мыйзамсыз аракеттери сот органдарынын уруксаты менен жашыруун видео камерага тартылган. Бул фактыга анын жетекчилигинин тиешеси бар же жоктугу текшерилет.
Окурмандардын бардыгы зомбулукчуларды өмүр бою эркинен ажыратууну колдошот. Акыркы учурда аялдар менен балдарга карата зомбулук көбөйүп, социалдык тармактарга байма-бай чыга баштады. Укук коргоо органдары бул жагдайды кээ бир учурда көз жаздымда калтырып келе жатканына Акыйкатчы институту нааразы болгон. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева тынчсыздануу менен укук коргоо органдарынын жетекчилерин аялдардын үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана алдын алуу боюнча зарыл болгон чараларды көрүүгө чакырат. Буга чейин соц тармактарда Нарын шаарындагы соода борборунун биринде жайгашкан ашканадан 42 жаштагы эркек киши 41 жаштагы аялынын мойнуна бир нече жолу бычак сайып жиберген видео таркаган. Мени абдан өкүндүргөнү кыз келиндерибизге карата зомбулук күчөп жатканы. Бул окуяны мен абдан тынчсыздануу менен кабыл алып, укук коргоо органдарынын үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алууга чакырат элем. Малым болгондой келиндин мойнуна жана денесинин ар кандай жерлерине бир нече жолу бычак сайылган. Жабырлануучунун айтымында жолдошу ага буга чейин да зомбулук көрсөтүп келген. Ошондой эле окуя Ошто да кайталанган. Анда да күйөөсү аялынын жумушуна келип сабап кеткен. Андан көп өтпөй көчөдө коляскада баласына карабай аялын сабап жаткан окуя коомчулуктун кызыгуу талкуусуна алынган. Үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон балдар да жок эмес. Алардын акыркысы аялына өч алуу үчүн баласына кордук көрсөтүп жаткан Зөөкүр атанын окуясы болду. Жогоруда биз келтирген мисалдар коомчулукка чыгып кеткен эң резонанс жараткандары гана. Ал эми көз жаздымда дагы канча аянычтуу тагдыр турганы белгисиз. Статистика боюнча 2022 жылы үй бүлөлүк зомбулукка 8500 аял кабылган, 2023 жылы бул көрсөткүч 1000ден ашкан. 2024 жылдын 4 айында эле бул көрсөткүч 20%га көбөйгөнүн Акыйкатчы институту маалымдады. Мындан улам редакция сиз үчүн атайын суроомжолоону сунуш кылып, ага катышкандардын 100% өмүр бою эркинен ажыратуу керек деп добуш беришкен. Сиздин пикир кандай?